Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Баарыңыздарга Орусиянын экинчи борбор калаасы болуп эсептелген Санкт-Петербург шаарынан жалындуу ысык салам айтуу менен сөзүбүздү баштасак. Бүгүн Кудайдын буйругу менен 2023 жылдын эң акыркы күнү 31 декабрь. Бул эч качан мусулмандардын майрамы катары эсептелбейт деген көз караштар дагы аз эмес. Ошол эле учурда мунун эмнеси бар эле, эмне үчүн жаман жагын издешибиз керек. Илгертен эле баарыбыз эле биздин ата-энелерибиз дагы, биздин чоң аталарыбыз дагы мектептерде официалдуу түрдө эле жаңы жылды салтанаттуу тосуп келгенин эмне үчүн унутуп коебуз деген дагы пикирлер аз эмес. Жалпысынан караганда, урматтуу мекендештер, биздин мусулмандардын майрамы эмес экендигине макул болобуз. Бирок ошол эле учурда мурдагы салтанаттуу эскерүүлөрдү эске алуу менен бүгүнкү күнгө чейин келаткан официалдуу түрдө майрам катары, даталуу күн катары эсептелип жатканын эске алуу менен биз 31 декабрь 1 январга караган күндү жыл алмашуу катары кабыл алып койсок, бул эч качан ашыктык кылбайт. Ошон үчүн биз ички дүйнөбүздү кенен кылып, кайсы жерде жүрбөйлү, кайсы улуттар менен чогуу иштешпейли, ошол жердин менталитетин, ошол жердин мыйзамдарын сактоого милдеттүү болуп саналаарыбызды дагы унутпашыбыз керек. Ички дүйнөбүз менен өзүбүздүн кандай экенибизди сезип, жакшынакай дасторкон жайып, үй бүлө бала бакыралар менен, жакын санаалаш достор менен чогуу отуруп, жакшы каалоо тилек айтып, жыл алмашуу катары кабыл алып койсок, бул эч качан ашыктык кылбайт. Ошон үчүн бул нерсени биз баарыбыз туура түшүнсөк деген сөздү гана айткыбыз келет. Урматтуу замандаштар, кадырлуу кыргыз калкым, баарыңыздарды бүгүнкү салтанаттуу жыл алмашуу күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Албан ийгиликтер болсун, жетишкендиктер ыроолой берсин, өлкөбүз өркүндөп, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошуларына баарыбыз тилектеш бололу. Ынтымагыбыз бекем болсун, тапканыбыз берекелүү болсун. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар, ийгиликтер ар дайым сиздер менен шериктеш болсун. Ассаламу алейкум.